Республикасы агрардык өлкө. Республиканын калкынын 25%га жакыны айыл чарбасында эмгектенет. Өлкөнүн агрардык секторун өнүктүрүүгө жооп бере турган адистерге чукул муктаждык бар. Ошондуктан айыл чарбасы үчүн кадрларды даярдоо республиканын эң биринчи кезектеги милдети болуп саналат. Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледжи гидромелиорация, жерге жайгаштыруу, геодезия жана картография, балык чарбасы жаатындагы бирден бир фундаменталдуу билим берген адистерди чыгарган республикадагы эң алгачкы орто кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын бири болуп саналат. Колледж 1930 жылы Кыргыз автономиялуу Советтик социалисттик республикасынын эл комиссарлар советинин токтомунун негизинде борбордук ирригациялык техникум катары түзүлүп, гидромелиоратор техниктерди даярдоо боюнча республикадагы жападан жалгыз жана негизги окуу жайы болгон. Бүгүнкү күндө Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледжи республиканын эл аралык билим берүү стандарттарына багытталган заманбап инновациялык, динамикалуу өнүгүп жаткан орто кесиптик билим берүү мекемесинин үлгүсү болуп саналат жана белгилүү Германия, Финляндия, Жапония өлкөлөрүнүн эл аралык билим берүү мекемелери менен кызматташууну жана өнүктөштүктү ийгиликтүү жетектейт. Окуу жай түзүлгөн 92 жыл ичинде 20 миңден ашуун жаш адистер турмушка татыктуу кадам таштап, алардын көбү республиканын өнүгүшүнө татыктуу салым кошкон. Белгилүү мамлекеттик ишмерлер, илимпоздор, өлкөнүн экономикасынын түрдүү тармактарында жогорку квалификациялуу адистер, мугалимдер, жазуучулар жана акындар болуп чыгышкан. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында 1949 жылы колледжди артыкчылык менен бүтүргөн мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры Султан Ибраимовдун ысымын зор сыймыктануу менен атайбыз. 2018 жылы агротехникалык колледжге көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимовдун ысымы ыйгарылган. Колледж түзүлгөндөн бери мелиораторлорду, жерге жайгаштыруучуларды, геодезисттерди, айыл чарба ишкерлерин жана балык өстүрүүчүлөрдү даярдоо боюнча республикадагы жападан жалгыз жана негизги окуу жайы болуп калууда. Суусуз жашоо мүмкүн эмес. Адамзаттын сууга болгон муктаждыгы тынымсыз өсүүдө. Анткени планетанын калкы көбөйүүдө, продукциянын көлөмү өсүүдө, сугат жерлеринин массивдери кеңейүүдө. Жер фондусун жогорку сапаттуулукта пайдалануу, рынок экономикасынын шартында мелиорацияны кеңири өнүктүрүү, гидромелиоративдик системаларды долбоорлоонун жана эксплуатациялоонун усулдарын, азыркы кездеги гидротехникалык курулуштарды суу менен жабдуу системаларын иштеп чыгууну жакшы билген гидромелиоратор адистерди даярдоону талап кылат. Колледждин бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министрлигинин суу чарба департаментинин системасында, курулуш жана эксплуатациялоо уюмдарында, суу жана жер ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу менен байланышкан ишканаларда ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Я выбрал профессию мелиоратора и уже в этом году заканчиваю 3-й курс мелиоративного отделения агротехнического колледжа имени Султана Ибраимова, который выпускает мелиораторов с 1930 года. Я выбрал эту профессию, потому что с каждым годом растет значение количества и качества сельскохозяйственной продукции. А в нашей стране это возможно только с помощью дополнительных площадей орошения и повышения плодородия земли. Поэтому моя профессия так важна для Кыргызстана. Поступайте в наш колледж, и мы вместе будем поднимать уровень сельского хозяйства, который является основой государства. Планетада жашаган ар бир адам жер бул баа жеткис байлык экенин түшүнөт. Бүгүнкү күндө өлкөнүн жер байлыктарын бөлүштүрүүгө рационалдуу илимий мамиле жасоо керектигин биринчи кезектеги милдетке айланууда. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчүн уюмдарга, жарандарга, жеке курулуш жана чарба жүргүзүү үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү менен орто звенодогу адистер алектенет. Алар жер тилкелерине менчик жана пайдалануу укугун күбөлөндүргөн документтерди каттоону жана берүүнү ишке ашырышат. Я Жумакулова Рания. Я давно мечтала работать в сфере недвижимости, и поэтому поступила на специальность землеустройства. А также она востребована на рынке труда.
После окончания колледжа я знаю, что смогу быть универсальным специалистом в системе государственной недвижимости. Я могу работать в Государственном проектном институте «Кыргызский продем», в городских, районных и территориальных филиалах Госрегистра, а также в частных строительных компаниях. И я считаю, что каждый человек должен стремиться к своей мечте и добиваться своих целей. Колдонмо геодезия адистиги боюнча орто звенодогу адистерди даярдоо боюнча колледждин республикада теңдеши жок. Бул адистиктин уникалдуулугу колледждин Кыргыз Республикасынын картографиялык геодезиялык кызматы менен интеграциясына негизделген. Геодезист техниктер өнөр жай жана жарандык курулуштарды курууда, геодезиянын практикалык маселелерин чечүү үчүн даярдалат. Автомобиль жана темир жол коммуникацияларын, калктуу пункттарды, аэропортторду, электр линияларын, байланыштарды долбоорлоо үчүн зарыл болгон инженердик геодезиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Алар ар кандай максатта, анын ичинде өлкөнүн коопсуздугун жана коргонуусун камсыз кылуучу түзүмдөр үчүн карталарды жана атластарды түзүүдө жана басып чыгарууда өзгөчө роль ойнойт. Я выбрал специальность прикладная геодезия, потому что профессия геодезиста, я считаю, уникальна и достаточно редка в наше время. Самое интересное в моей работе – это сопровождение строительства зданий, мостов и всех объектов, находящихся в строительстве Кыргызской Республики. После окончания колледжа я могу работать в государственной картографо-геодезической службе, филиала Госрегистра, частных компаниях, где строят дороги, тоннели, мосты, а также по решению правительства выполнять работы по демаркации и делимитации границ между соседними странами. Республикада жүргүзүлгөн жер жана агрардык реформанын натыйжасында жерге менчиктин ар кандай формаларына негизделген жаңы типтеги айыл чарба субъектилери түзүлдү. Айыл чарба өндүрүшүнүн заманбап шарттарында кеңири профилдеги адистер, айыл чарба ишкерлери талап кылынат. Адистерди даярдоо Европанын билим берүү стандарттарына ылайык жүргүзүлөт. Окуу сабактарынын комплекси мезгилдин талабына ылайык универсалдуу билим алууга мүмкүндүк берет. Бүтүрүп чыккандар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн, мал чарбасынын, айыл чарбасын механизациялоонун жана агрардык экономиканын негиздерин өздөштүрүшөт. Пришли сегодня для того, чтобы провести здесь производственную практику. Это нам пригодится для будущей нашей квалификации, а также это нам необходимо для того, чтобы стать квалифицированными специалистами. Я Мойдинов Мухаммед Али, студент второго курса специальности предпринимательства в сельском хозяйстве. Наша страна долгое время занималась реализацией сырья. Сейчас наш президент предлагает не только заниматься производством продукции, но и ее переработкой, хранением и реализацией. На нашей специальности мы обучаемся не только производить продукцию животноводства и растениеводства, но и доводить до конечного продукта. Предприниматель сельского хозяйства – это человек, который вводит инновационные технологии с целью получения прибыли и развития агробизнеса. Мы приглашаем вас в агротехнический колледж, чтобы получить достойную и актуальную для нашей страны специальность. Кыргызстан тоолуу өлкө. Анын дарыялары, ирригация жана энергетиканы өнүктүрүүнүн негизги булагы болуп саналат. Гидротехникалык курулуш азыркы учурда өлкөнүн экономикасынын эң актуалдуу жана ири тармактарынын бири болуп саналат. Гидротехникалык курулуш адистиги боюнча бүтүрүүчүлөр комплекстүү максаттагы гидроэлектр станцияларды курууда, гидротүйүндөрдү тургузуу, гидротехникалык курулуштарды монтаждоо иштери, гидроэлектр станцияларды, көпүрөлөрдү, насостук станцияларды, суу түтүктөрүн курууда эмгектенишет. Я учусь в агротехническом колледже имени Султана Ибраимова по специальности гидротехническое строительство. Я уверен, что будущее нашего государства зависит от развития водного хозяйства и энергетики. Поэтому я выбрал эту специальность, чтобы быть гидротехником для участия в строительстве гидротехнических и энергетических объектов. Я призываю вас, молодые люди, поступить на специальность гидротехническое строительство, и мы вместе поднимем экономику нашей страны. Кыргыз Республикасынын шартында мал чарбасы айыл чарба өндүрүшүнүн негизги тармактарынын бирин ээлейт. Өндүрүлгөн продукциянын сапаты жана көлөмү биринчи кезекте ветеринардык кызматка байланыштуу. Академик Павловдун медицина дарыгери адамды дарылайт, ал эми ветеринардык дарыгер
адамзатты дарылайт деген сөзү баарына белгилүү. Ар тараптуу окутуу бүтүрүүчү ветеринар фельдшерлерге алган билимдерин агроөнөр жай комплексинде да, өлкөнүн экономика жана башка тармактарында да колдонууга мүмкүндүк берет. Я Азаматова Бермет, студентка 3-го курса по специальности ветеринария. И я выбрала эту специальность, потому что в действительности очень люблю животных и хочу им помогать. Для меня ветеринария – это не просто трудовая деятельность по борьбе с болезнями животных, но также огромная возможность вносить свой личный вклад в их оздоровление и развитие. Ведь если медицина лечит человека, то ветеринария лечит человечество. Айыл чарбасында эмгектин технологиясын жана аны уюштурууну аныктоочу илимдин башкы жол көрсөткүчү агроном. Агроном бул ар түрдүү ири айыл чарба комплекстеринде, илим изилдөө институттарында, ошондой эле майда чарбаларда, күнөсканаларда, питомниктерде иштөөгө талап кылынган эң байыркы кесиптердин бири. Менин атым Жайна. 2-нчи курста агрономия багытында окуйм. Негизи эле Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан, анын өнүгүшүнө өсүмдүктөрдү өстүрүү, сактоо, химиялык жактан таза, биологиялык жактан пайдалуу продукцияларды чыгарганга салымымды кошкум келет. Агрономия адистигин окуп бүткөндөн кийин Кыргызстандын мамлекеттик же менчик чарбаларында, токой чарбаларында, күнөсканаларда жана айыл чарба департаменттеринде ишиңди уланта аласың. Эгер сенин дагы Кыргызстанга салым кошкуң келсе, Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледжге тапшырып, биздин катарды толукта. Кыргыз Республикасынын жаратылыш климаттык шарттары эл чарбасынын маанилүү тармактарынын бири ихтиологиянын жана балык чарбасынын өнүгүшүнө шарт түзөт. Балык өстүрүүчү балык үрөнүн, товардык балыктарды, аквамадания объектилерин өстүрүү ишканаларында технологиялык процессти уюштурууну жана көзөмөлдөөнү ишке ашырат. Селекциялык жана асыл тукум иштери, балык кармоонун жана балык чарбасынын суу сактагычтарын булгануудан коргоо жана аткарылышын көзөмөлдөө жумуштарында иштей алышат. Дай человеку рыбу, и он будет сыт всего 1 день. Научи его рыбачить, и он будет сыт всю жизнь. Агротехнический колледж имени Султана Ибраимова заботится о вашем будущем благополучии, открыв специальность ихтиология и рыбоводство, на которой вы научитесь не только ловить рыбу, но и выращивать ее. Преподаватели этой специальности прошли обучение в Восточной Финляндии, ну а во время обучения вы научитесь международным методам выращивания, воспроизводства, ловли и переработки рыбы. Ну а я Ибрагимов Али, мне 18 лет, я студент 3-го курса ихтиология и рыбоводство. Мне очень нравится заниматься этим делом. Рыбы очень прибыльное занятие. Ну а я вас зову к нам, чтобы вы стали одними из нас. Экологиялык кризистин башталышы менен айлана чөйрөнүн булганышы максималдуу болуп, планетардык масштабта келечекте жашоого коркунуч туудурган кезде экология термини адам коомунун бардык деңгээлдеринде катардагы жарандан мамлекет башчысына чейин көп колдонула баштады. Эколог-техниктер жаратылышты жана курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик уюмдарда, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде, ири ишканалардын түзүмдөрүндө иштей алышат. Экология адистиги келечекке жана азыркы учурга эң керектүү кесип. Мен Абитова Бегимай, экология жана айлана чөйрөнү коргоо багытында 1-чи курста окуйм. Экология адистиги жаратылышты коргоонун дарыгери. Экология кесибин улуттук парктарда, коруктарда, илимий лабораторияларда, мамлекеттик башкаруу уюмдарында, экотехникалык инспекцияларда керектелет. Экология кесиби эң көп суроо таап болгон 10 кесиптин бири. Жаратылышты коргоого салымымды кошкум келсе, экология жана айлана чөйрөнү коргоо багытына агротехникалык окуу жайга тапшырууну сунуштайм. Адамзат цивилизациясы өзүнүн өнүгүүсүнүн жаңы мезгилине, маалыматтык коомду куруу мезгилине кадам таштады. Колдонмо информатика бул өзгөчө адистик. Ал компьютер илимин жана компьютердик билим колдонулган тармактарды айкалыштырат. Экономика, менеджмент, дизайн, курулуш, соода жана башкалар. Я Кочман Улубек Темиров, студент 2-го курса агротехнического колледжа имени Султана Ибраимова. Учусь на специальности прикладная информатика и в будущем хочу стать программистом и частью IT мира.
И выбираю я эту специальность по 3 простым причинам. Это моя близость к компьютерному миру, большая востребованность и высокая зарплата. А также я люблю познавать новое и современное. Это компьютерные технологии, ведь за техникой стоит наше будущее. А высокооплачиваемая работа требует отличного образования и хорошего опыта, что дает наш колледж. А главное, у нас учат только актуальным знаниям и самым нужным вещам для этой профессии. А если вы также хотите быть частью IT-мира, то поступайте в наш агротехнический колледж. Колледждин окутуучулар жамааты окуу тарбия иштерин жогорку деңгээлде жүргүзүп, студенттерди руханий жана бийик адеп ахлактык принциптерге тарбиялап, окуу процессине жылуулук тартуулап, аларга камкордук көрүүдө. Ар бир окуучунун билимге болгон чаңкоосун жана кубанычын өмүр бою билим алууга умтулуусун ойготуу педагогикалык жамааттын негизги милдети. Колледждин девизи студент билимге толтурулуучу карапай эмес, ал билим нуруна даярдалган факел. Бул өзүнүн салттуулугу менен калыптанган уникалдуу орто кесиптик окуу жайы. Бул Бишкек шаарындагы эле эмес, республикадагы кадыр барктуу окуу жайы. Сууга, жерге, адамдарга тиешелүү адистиктер топтолгон Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледждин студенти жана анын бүтүрүүчүсү болуу ардактуу жана кадыр барктуу. Ардактуу абитуриенттер, өлкөнүн келечеги чыныгы колдо болот деген чоң ишеним менен сиздерди күтөбүз.